Бүгүнкү күндө Ош-Бишкек трассасынын Жалал-Абад маданият бөлүгүнүн 34 чакырым жолунда асфальт төшөлгөн. Курулуш ишин азербайжандык Азбирт жоопкерчилиги чектелген коому жүргүзүүдө. 2018-жылы башталган бул курулуш ишинин жай жүрүшү нааразычылыктарды жаратууда. Жол тезирээк бүтүрүш керек, эл мантип кыйналып атат, акыдыкы болуп, чаң болуп, айыл жерлеринде бүтүн баары айылды чаңга толтуруп бүттү. Ошондуктан тезирээк бүтүрүш керек муну. Өз жол курган жакшы, мамлекетке чоң рахматчылыгыбызды билдиребиз, ыраазычылыгыбызды. Бирок муналарды жол министри карап, өзү келип көрүш керек да бу жерде акыбалды. Кадабойлор өлүп атат. Жол начар болуп атат. Тез ак бүтүрбөсө жакшы болот эле. Бардык айдоочуга. Айдоочулар жүздөп кетти. Бат-бат эле неме болуп атат да. Жол бузулуп атат. Ош-Бишкек трассасынын Жалал-Абад маданият жолундагы 67 чакырым жолду реконструкциялоо иштери мындан 3 жыл мурун башталган. Ага Евразия өнүктүрүү банкы тарабынан 65 миллион доллар каражат бөлүнгөн. Былтыркы жылы ушул жолдун 15 чакырымдай асфальт төшөлгөн. Ал эми Сузак районундагы трассанын ушул бөлүгүндө былтыркы жылы күздөн баштап курулуш иштери токтоп турган болчу. Hazır bizde subpodratçıklar dayarlagan жерде сразу evde çaң болбасын, başka болбасын деп сразу birinci sloyunu uğratабыз. Birinci sloy 9 см uplatiniyeden keyin болады. Uplatiniyeden keyin 9 см kalат. Keyin ikinci sloy, верхний sloy başlayabız. O 6 см uplatiniyeden keyin kalат. Общий 15 см asfalt болады. Bu asfaltta bir günde dayar yer bolsa biz 3-4 kilometre asfalt tapılmak koyabız. Az buna göre otasınız 2 sloy 5 urulad. 5 dep koyatın onu. 5 basaqandan keyin asfaltı 2 kilometre, 1,5 kilometre asfalt tapabız. Жалал-Абад маданият жолунун курулушуна 20 жалданма компания тартылып 200-дөн ашык жумушчу иштеп жатат. Долбоордун тендердик баасы 64 миллион долларды түзүп, 36 айда бүткөрүү пландалган. 2022-жылдын 29-июнунда аякталуусу керек. Бул боюнча президенттин Жалал-Абадтагы өкүлчүлүгү буга чейин иштин жай жүргөнү жана азыркы жүргүзүлүп жаткан жумуштар тууралуу маалымат берди. Бүгүнкү күндө 34 километр асфальт басылды. Азыр сентябрдын аягына чейин дагы 10 километр басылат. Жалпысы ошондо быйылкы жылдын эсебинен 45 километр басылат. Былтыры иштин мындай солгон болгонун себеби пандемияга байланыштуу. Жумушчулар келбестен ооруга байланыштуу бир аз солгон болгон. Бирок эми чындыгында булар графиктен кичине артта калып атат. Бирок биз ар 10 күндө булардын кылган иши боюнча отчет алып тапшырманы берип атабыз, ушуга жеткизесин деп. Курулуп жаткан жол тилкесине дал келген 266 объектини көчүрүү зарылчылдыгы келип чыккан. Алардын ичинен 172 объекттин жер участкалары үчүн 50 миллиондон ашык. Ал эми 74 объекттин курулушуна 74 миллион сом компенсация төлөнгөн. Аклай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.